Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Барыңыздарды бүгүнкү Наурыз майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бул чыгарылышта Наурыз майрамына арналган Көк Бөрү боюнча мелдешкен жыйынтыктарын айтып беребиз. Финалдык оюндар Бишкектин четиндеги Военно Антоновка айылында жаңы салынып жаткан ат майданда орун алды. Чүй дегенде эле жогорку лиганын финалдык оюну болду. Ынтымак менен достук тең атаандаштыктагы оюнду көрсөттү. Биринчи бөлүктө Демилге Ынтымак командасында болгону менен эсеп ачылган жок. Өмүрбек Эсен уулудагы Майрамбек Рыспеков дагы салым сала алышкан жок. Экинчи тайм болсо достук үчүн мыкты башталып, алгачкы мүнөттөрдө эле Манас Ниязов Улан Насакеевден пас алып, улакты тайгазанга таамай ыргытты. 2 мүнөттөн кийин Өмүрбек Эсен уулу жерден улакты алып, чабуулду ийгиликтүү жыйынтыктады. Бул учурда Ынтымак бир оюнчуга көп ойноп жаткан. 4 камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Экинчи таймдын 12 мүнөтүндө 4-4 оюн жүрүп жаткан учурда Кошо Илис уулу жекеме-жекеден улакты алып, көпкө чейин өзүнө кармап жүрүп, акыры улакты тайгазанга ыргытканга мүмкүнчүлүк алды. 1-2 мүнөт өтүп өтпөй Майрамбек Рыспеков дагы бир салымды салды. 3-чү таймда Достук бир гана салымды салды. Бир оюнчуга көп болуп, оюн өтүп жаткан учурда Достуктун капитаны Кыяс Ниязов чагылган менен өзгөчөлөндү. Ошентип Ынтымак 3-2 эсебинде жеңишке жетип, Наурыз турниринин чемпиону болду. Андан соң жогорку лиганын 3-чү орун үчүн болгон беттеш болуп өттү. Анда Сарыөзөн командасы 8-1 эсебинде Мурасты утуп алды. Бул оюнда Кубаныч Султан уулу 3 жолу өзгөчөлөндү. Ошондой эле Эрнис Асылбек уулу 2 жолу салым салды. Мурас командасынан жалгыз салымды Сагынбек Исабеков салды. Күндүн аягында 1-чи лиганын финалы болду. Анда Намыс командасы Кара Кулжаны 3-0 эсебинде утуп алды. 2 салымды Дастан Русланов салса, бир жолу Астаркул Табышев өзгөчөлөндү. Кыргызстандагы эң мыкты улакчылардын бири Сейитбек Анарбек уулу бул ирет 2 командада машыктыруучу болду. Жана кызыгы 2 командасы тең чемпион болду. Тактап айтканда, Сейитбек машыктырган Нак Илбирс командасы 2-чи лигада чемпион болсо, 1-чи лигада ал жетектеген Намыс командасы 1-чи орунду ээледи. 2-чи лигада өзүн көрсөтүп, мыкты оюнчу аталган Кутман Бактыбек уулу буларга токтолду. Şu komandada 12 balabız birde işledik. Her kim öz-özünün işini atkарды buyursa. Biz dagı şu başçılığa çıktı milletti. Atkaranga hareket kıldık. Ben alganlar Zachnik Baytır'ı toz berip attı. Oyloğulay boldu da taktikabız 100% işledi degen. Тренерди уктуңар. Тренерибиz. Sen giresin, çıkarsın деп. Şu taktika менен ойноп уктук buyursa. Тренер тууралуу айтчы. Тренерибиz Сейитбек байке. Şu намысындагы тренер болду. Şu бизге кандай жерде киресин, чыгасың, атты ойнотконду бүт айтып киргизатты. Ошону айтканыңды эле укканда уттуктан буюрса ошо. Быйылкы жыл жаңыргандан 2 жолу чемпион болуп отурасың. Кандай экен чемпион катары менен чемпион. Чемпиондуктун башкача да утулуп калсаң эле ошо утабыз деген аракет кылып уткат кесиң. Утулганды ойлобойчу, только утабыз деп ниетин оңдоп. Ошо Кудайым берип атат, аракет кылдык буюрса. Анан ушу жетекчи Айкеге рахмат, Эрлан акабызга. Спортду башынан эрте өзү чогултуп балдарды, аттарды баарын түзүп аткан үчүн Айкеге Алла ыраазы болсун. Азыр бул команда түптөш ар бир инсан эле колунан келе бербейт да. Минети бор. Ушул Айкеге минетин актады деп ойлойбуз. Ушул Айкеме ушундай Айкелер көп болсун, командалар чыга берсин. Ошо ыраазы.